жегениңерди токтоткула, чурганыңды токтоткула. Элдин акчасын элге жаштарга жумшагыла. Депутаттар. Сен туура эмес кылсаң, мен элдин көзүнчө айтам да. Система башка. Губернатор да келет. Сен эмнеге жасайсың? Сен чечип албайсың. Сен эмнеге жасайсың? 20 ай өкмөтпен иштегем мен. Дагы бир жолу. Мен сизге айтам, бой токтотпаңыз. Сен урганыбыз бар, мына сөйтүп күйүп туруп. Чоң каналдан суу келбесе, кичик каналга эне сийип көбөйтөбүз сууду. Орчундуу өтө чоң көйгөйлүү маселе. Суу маселеси. Бюджетте азыр чоң каналга деген акча жок дейт. Ушул акчалар кайка кетти? Суу жетпейт ака. Өмүр суу жеткен эмес. Центральный канализация болот. Суу маселеси качан болот ушунда? Эч кандай маселе жокпу ушунда бул жакта? Бүгүнкү күндө маселе жок. Болгон жумуш чогулуп турат анда. Сантиметр эмес, миллиметрден өкмөттүн башы кетет. Мен сизге бар билет. бузук экениңди да билесиң. Мен бузук болсом 3 жол келбейм. Сен 3 жол келгениңди да билесиң. Мен келип айтпайсың. Айтпайм, айта албайсың. Дугуң жетпейт да. Талап кылабыз деп айылда чогулуш өтүп атат. Жер үй алтын кени жайгашкан Талас облусундагы Бекмолду айыл өкмөтүндө турабыз биз. Бул жерде чогулуш болуп атат, аксакалдар келип чогулушка катышып атат. Эмне себеп десеңиздер, бул жакта бюджет аябай кенен 1 миллиардка жакын сом бар деп айтылат негизи. Анан ошол акчаны бөлүштүрүүдө бул жергиликтүү тургундар көпчүлүгү, балким көпчүлүгү каналды салганга суранып атышат, ошол жака акча бөлөлү деп. А бирок айыл өкмөт тарабынан мынакей могул сиздер көрүп аткан эле электр карагайларын, электр чубалгыларын алмаштырабыз деген демилге көтөрүлүп, акча ошол жака бөлүнүү учурунда турат да. А бирок азыркы учурда биякта чогулган эл көпчүлүгү бул айылда дыйканчылык менен алектенгендиктен бул өзөндөн суу тартып келгенге каналдын орду бар экен, ошол каналды капиталдык ремонттон өткөрүп бергиле деп суранып, ошондой талап кылабыз деп биякта айылда чогулуш өтүп атат. Биз Бишкектен келдик, Сокол медиа сайты атайын ушу көйгөйдү чагылдыралы деп. Ушу маселе боюнчабы? Ошо бизде канча бир эме жер, юрис жерлер суу жетпейт. Анан чоңчуканы сууран берге каналдын орду турбайбы? Ошол токтоп калган. 20 жыл, 30 жыл мурун. Ошону жаңыртып куруп берсин. Канча деген жер суу калып атырбыз. Ошол эле канал куруп берсин биз болду. Бул жакта бюджетте акча кенен го, жетпейт. Кенен ошону биз көрүнгөн жака бургандан көрө бир гана каналды бүтүрүп берсин деген оюбуз бар да. Ошол. Башка жака бөлүнүп атыр акча. Тушка бөлүнүп атыр, ар качка бургаттыр. Муну столба курабыз дейт. Столба турбайбы? Мамлекет көтөрөт муну. Турабы? Аны столбанын биз кимге кереги бар? Аны турган столбаларды светин алмаштырабыз дептир. Ал биз кимге кереги бар? Алар иштеп атат го. Иштесин, ошо мамлекет көтөрөт муну. А бизге суубузду бүтүрүп берсин, үлүс жерге суу жетпейт мынакей. Азыр ошондо туруп иштеп аткан электр чогулгуларын, карагайларды алмаштырабыз деп атат, бирок суу тартыш болсо ал маселе бака азырынча каралбай атат. Барса алар айтты, бизде акчабыз жок. Өзүңөрдү акча туруп эметкиле да бизге которуп койгула жумушту. Бизге урганыбыз бар, мына сөйтүп күйүп туруп. Бизге сууду куюп берсин, анан кертелге кура берсин, мамлекет акча туруп атат, турабы? Акча төгүп атабыз. Курсун мамлекет. А бизге суубузду куруп берсин, каналыбызды. Бизге көйгөйсүз ошол. 4 село тең суу менен камсыз болот элек. Бир эле чоң каналды иштетип алсак, анткени жогорку суулардын бардыгында төмөнкү селонуку, жогорку селонуку, маңдайкы селонун жерлери бар жогорто. Ошолор жогортон келген сууду беймарал ичет эле. Төмөнкү канал чоңчуканын суунан келген каналды иштетип алсак, биз төмөн жак суу менен камсыз болуп тура берет элек, жогор жактан суу требит этпейт элек. Алар эң кылат эле. Ушу маселени мына айыл өкмөтү, айылдык депутаттар ушуну элдин суроогун канааттандырып, ушуну туура чечип берсе. Азыр акчасы кассасында турат, возврат кылса деле болот экен. Жолдор. Жанагы неметен столбадан. Мына быйылкы жылда эле алалы 80-90% алган түшүмдөн быйыл 20-25% түшүм алып калдык. Түшүмү жок калдык. Өзгөчө ушу канал менен ичкендер. Көбүнчө элдин талабы ушул жанагы столбасын кое туруп, айыл өкмөтү, айылдык депутаттар ушуну кое туруп, элдин чоң көйгөйү ушу чоң канал.
айтылып атат кичик каналдарга акча бөлүнгөн деп. Чоң каналдан суу келбесе кичик каналга эне сийип көбөйтөбүз сууду. Үйүңүздөргө жарык барып атабы? Барып атат. Үзгүлтүк Ой, азыр столбабыз жакшы эле бекем экен. Машина коюп кеткен столбалар сынган жок, цементи сынып калып атыр. Столба сынган жок, столба живой, кайта тургузуп коюп атыр, цемент орнотуп. Значит, столбанын чириги жок. Биздин талабыбыз ошол, былтыр болсо ушинтип суубуз жок болуп, абдан көйгөй болду да. Анан ошо талабыбызмы көбү сугарылбай калды. Суудун башында туруп, суу жетпей, ушу каналыбыз оңдолуп калса, элдин көйгөйү чечилет эле да. А канал жок, суу келбей аткандан кийин свет оңдоп не кылабыз билбейм. Свет деген пес оңдойт да. Акчанын баарын азыр карагайга песке отуруп атыптыр. Былтыр каратак калды, жерлерибиз бар, суу ичпей, биринчи чабык чөптөрүбүз чабылбай калды. Экинчи суудун башында туруп, суу кирмейинче суу келбей калды да. Канча чабык чабыласыздар бул жактан? Берден жакшы болсо 2 чабыкты жакшы алабыз, 3-чү чабыкка да жетишип калат да. Эрте болсо. Суу кенен болсо. Биз илгертен бери эле канча айыл өкмөт келди, ошондон бери айтып жүргөн нерсе мына каналына, эски канал немеси бар, нугу. Ошол ушундан тарса, мына Карбойдон баштап тетиги кеңештин этегине чейин баратыган бул эме да суу, канал. Анан көйгөйүн аксакалдар да айтып атат, ушу көйгөйдү бизге чечип берсе айыл өкмөт. Карагай деген бул Карагай өкмөттүн эзебиндеги, биз ошого акча төлөп берип атыр, туурабы? Анан ошол себептен биз чогулуп аткан себебибиздин баары ушул. Сиз өзүңүз дыйканчылык менен аректенесизби? Ооба. Негизи ошол суу менен айыл жергесинде көпчүлүк адамдар тамак ашын табат да. Ооба, ошол да баарыбыз. Канча жылдан бери бул көйгөй бар? Бул көйгөйдү биз будан мурунку айыл өкмөт болгондордон баштап айтып келатып, уже 3-чү айыл өкмөт болуп калды, биздин айтып ушуну түшүндүргөнбүзгө. Бирок чечилбей келатыр да. Урматтуу көрүүчүлөр, жер ülkени бул жак акча бөлдү, тигил жак акча бөлдү деген толтура маалыматтар чыгат. Социалдык тармактарга дагы, андан тышкары жарнама иретинде дагы, бирок ошол Алтын кен жайгашкан бул Бекмолду айыл өкмөтүндө дагы ушундай элдер сууга жетпей, азыркы убакта суунун тартыштыгынан улам ушундай чогулуштар өтүп жатат. Таптаса столбабыз азыр кое турсун. Бизге сууду бүтүрүп берсинчи. Элдин көйгөйү, чоң маселе элдин көйгөйү суу. Суу балдар. Жок, мында эndi. Мен ушул айылда 5-6 мурап бар, мен мына жакта 250 кишиге мурап болуп иштейм. Азыр да иштейсиз? Анан иштегениме 2 жыл болду. Анан 2 жылдан бери бул байкелерибиз айткандай аксакалды мынакка суу 2 жылдан бери асап менен суу келип атат да. Анткени эл дагы баягы көп калды. Сизден талап аркада чыгабыз. Ия. Элдин баары сизден талап калат анан мурап. Менден талап калат. Анан эndi быйыл баягы жок деп айтпаш керек. Эndi Кудайга шүгүр болду, кургакчылык болду. Анан биздин суубуз кичине тартыш болуп атканда баягы ыл жактагылар да суу алып атты да, райончу, областтар. Анан Кудайга шүгүр, эndi биз дагы ошол элди чогулткан себебибиз ошо да чоң каналды бүтүрүп алалы деп биз ошол маселе менен эле келгенбиз. Анан калган маселелерди энди айыл өкмөттөр өздөрү чечет, эл чечет дегендей. Ошондо бул суу маселеси азыр могул Карагайлардан, электр чуалгаларынан өйдө турат азырынча. Бекмолду айыл өкмөтүнө 19 жылдан бери АОКда жетекчилик кылып келем. Анан ошо бизде эң эле жана айтып аткан көйгөйлүү маселебиз суу. Суу жашоонун булагы. Дыйкандарыбыз жерин суу менен азыктандырып, үй бүлөсүн бакпаса, курсак ток болбосо иш жок болот. Бир канча жарандар жери менен алектенип келет. Бар аранда жер үстүндөгү жерлери сууга маселеде оор болуп атат да, мисалы үчүн. Суу тартыш учурунда 4 аркын сууну 2 аркага салышка туура келет. Ошондой мезгилдерде этек жактагыларыбыз дыйканчылыгыбыздан жана өйдөкө жамаат айтып өткөндөй эле бугдайлар, арпаларыбыз сарбак элек болуп күйүп кеткенден кийин сорго суу салдык. Суу толмаса мөңүлө эриди, сорго эриди. Ошондо суу салдык. Ошондо дагы бир 20-30% сорго алдык түшүндү быйылкы жылкыга. Анан биздин жарандар чогулган маселеси ушул чоң каналды өкмөт менен бирдикте депутаттар, айылдын жамааттары биригип туруп ишке салып алсак, Карой айылыны, Сасбулак айылы, Кеңеш айылынын дыйканчылык зоналарынан да мурун айыл ичинде калктуу конуштардагы жашаган элдердин 75% ошо аркылуу суу ичет. Калктуу конуштар.
Экинчиден ошол арык чоң каналыбыз ишке салынып берген болсо, Бекмолду айыл өкмөтүндө 1,5 мың гектар сугат жер бар. Ошо 1,5 мың гектар жердин 700 гектар жери ушумен суу ичип калат болчу. Талашсыз болуп калмак да. Бул каналдын келечеги чоң. Сасбулак айылы, Кеңеш айылы, Кары айылынан өтүп, аркы Манас өмүралып айыл өкмөтү өтүп кетет мунун ар жак кенен чоюлса. Анткени Манас айыл өкмөтү өмүралып айыл өкмөтүндө канча бир гектар кайрак жатат. Суу жетпейт ака. Өмүр суу жеткен эмес. Жана чоң канал айтып аткан каналыбызды ишке салып берсе, өтө бизге бул биздин эле эмесибизге талаптын ылайык эмес, бизден кийинки муундарга дагы келечекке да калат нерсе да бул. Ата бабалар чалып кеткен арык, биздин чоң аталар чапкан арык. Ошону ремонтуна келтирип албай жатабыз, жакшылап келтирип алсак, мына биздин кийинки муундар, келечек муундарга, өспүрүмдөргө дагы аксакалдар кылып кеткенден жакшы атыбыз калыш керек да. Урматтуу көрүүчүлөрүм, мынакей айылдын чогулушуна урматтуу Бекмолду айыл өкмөтүнүн башчысы да келди. Азыр эми суроолорубузга жооп алып көрөлү. Бул элдин талабы кандай болуп атат, сиз тааныштыңызбы? Чоң канал боюнча бул боюнча азыр мына 24-жылдан баштап, жаздан баштап иш алып барабыз. Ушул 3 канал боюнча, ошо Султан канал, Чоң канал жана Шерен боюнча биз алып барабыз ишти. Азыр өткөндө шаарга барып, жана водный департаментке барып, анын башчысына жолугуп, ошолор специалист беребиз дешкен, инженер, именно ошону караган. Ошол келип, Кудай буйруса, жаңы жылдан кийин келип, бардыгын ченеп, көрүп, оценка кылып, канча акча кетет, кандай кылабыз, кандай түрү менен жасайбыз деген ошол специалист келгенден кийин анан иш алып барабыз, Кудай буйруса. Негизи бюджетте акча барбы ошол чоң каналды капиталдык ремонттон өткөргөнгө? Бюджетте андай акча жок. Бүгүнкү күндө анткени чоң канал деген көп акча кетет деп болжолдо канча акча кеткен? Билбейм ансын, ошол специалист келгенден кийин ошону айтат. Мен специалист эмесмин да, берди эч ким специалист. Канча акча бөлүндү? Бул акча бөлүнгөн жок. Негизи канча сурап атасыздар? Жок, негизи ошондой план бар болчу. Анткени азыр могул карагайлардын эң эле башы 67-жылкы экен, эскирип калган да көбүч. Анан кийин биз эми берде айылды полный реконструкциядан өткөрөбүз да, Кудай буйруса, мына таза суу тартылып атат. Ушул карагайлар, андан тышкары жолдор, центральный канализация деген нерселер бул комплексный жумуш болуп атат да негизи. Ошон үчүн ошондой ой бар болчу. Бирок бүгүнкү күндө биз буну алмаштыра албайт экенбиз, анткени бул РЭСтин балансында. Биз буну алмаштырыш үчүн алар бизге өткөрүп бериш керек баланска. Же токтом чыгыш керек өкмөттөн буну алмаштырыш. Ошондой болсо алмаштырып коймоксуздар да. Эми негизи бүт нерсе жаңыланыш керек да. Негизи суу жетпесе, дыйканчылык кылбаса, анан ошол карагайдагы электр энергиясы параллельно бул мындай да. Параллельно жумуш болуп атат. 14 арык боюнча биз уже жумушту алып барып атабыз. Эмки жумадан баштап механическаны өзүбүздүн күчүбүз менен баштайбыз. Калган жерлерди, куюла турган жерлердин баарын тендерге коебуз. Анткени буга чейин мага чейин мен келгениме 3 ай болду. Мага чейин тендерин өткөрүшкөн экен, тендерин туура эмес өткөргөн. Бул биринчиден, экинчиден бир кагазы жок өткөн. Топосъемкасы жок, архитектурный АГЗсы жок өткөн. Ошолордун баарын азыр биз жазап бүтүрүп, арыктарды Кудай буйруса баштайбыз. Бул электр карагайларын алмаштыруу боюнча, жер үйдөн акча бөлдүрүү боюнча мисалы сунуш кылган экенсиздер. Ошондой эле бул чоң каналга сунуш кылсаңар болбойбу? Жер үй деген эми бул өздөрүнүн налогун, положенный налогун төлөп атат да. Булар андан тышкары бере алабы, бере албайбы, мен азыр айта албайм, бирок бүгүнкү күндө биз бир жылда болбосо да бир 2 жыл, 3 жылга планга коюп атабыз да, жыл сайын акча бөлүп, азыр ошо оценкасы кылгандан кийин канча акча кететтен анан иш алып барабыз. Азыр чейин ушу Бекмолду айыл өкмөтүндө 1 миллиардка жакын акча каражатта бар деп айтылып келген да, ошол акчалар кайка кетти? Кайсы тармактарга бөлүндү? Эч жакка кеткен жок. Акча биринчиден 1 миллиард эмес, азыркы күндө бизде 560 миллион сом бар. Анын ичинен 145 миллиону 3 айылга таза сууга кетип атат, 3 айылга бала бакча курулайын деп атат. Мынакей буйруса Сасык булакта бала бакча
ушул жуманын аягында капсуласын салабыз, баштайбыз. Андан тышкары дагы 2 айылга чоң токой менен кеңешке дагы 2 бала бакча болот. Андан тышкары эмки жылы жайында Кудай буйруса ички жолдордун баарын оңдойбуз. Андан тышкары ошо центральный канализация деп пилотный проект кылып чоң айылдан баштайбыз. Өйдөнкү кар ойдон баштап Былдый Сасык булак, анан кийин 2 кичинекей айылга дагы центральный канализация болот. Суу маселеси качан болот ошондо? Суу маселеси дагы бир жолу айтып коеюн. Эмки жылы 24-жылы жастан баштап жумуш башталат. Жастан баштап, башталат. Жастан баштап эми дыйкандардын да жумуш башталат, ошондо дыйкандар менен кошо баштайт экенсиздер да? Чоң канал деген бул оюнчук эмес. Бир күндө бүтчү нерсе эмес. Канча километр чоң каналдын узундугу? 20 километрдин ар жак бер жагы да. Ошон үчүн бул бир күндө бүтө турган нерсе эмес. Бул биздин айыл өкмөттүн күчү менен бүтө турган нерсе эмес. Кандай 3 километр? Общий тияка чейин да. Ошо жакка чейин болду эле 3 километр эмес да. 3? Жок, азыркы керектүү жери да. Керектүү жери ошо 3 километр болсо жетмек азырча. Өскөн байке жакшы билет ошонун кайсы жери каерге чейин оңдолуш керегин. Ошол 3 километр деле суунун тартыштыгын бир аз болсо да жоюп турат. Пока жоюп турат да, ошо пока ошо бул айтып атпайбы, итак эле ар бир жылга эме карап атабыз деп. Ошо быйылкыга ошо хотя бы 3 километрин оңдоп берсек элдин көйгөйү чечилип калат эле да. Аке, бул жакта айылдын сууну айтып атат да. Жартылай сууну айтып атат, ошол 3 километрин уга турса болбойбу азырынча? Жок, мен айтып атпайм. Жаздан дагы бир жолу айтып атам. Жаздан баштап биз ошол жумушту алып барабыз. Ошол специалист келип ошону деген айтат да, бул жерин жазаш керек, быйыл мынча километрин жазасаңар болот, ага мынча акча кетет деп. Ошондо биз сессияга салабыз, аны депутаттар чечет акчасын. Аны мен чечпейм. Баштап 20 километрдин баарын баштайсыздарбы? Же ошо 3 километрди силер атайын мындай укпай эле, мен азыр дагы бир 3-чү жолго айтып атам. Бул мындай поэтапный жумуш да, бул 20 километр шыр эч ким жаза албайт. Бул бир жылда бүтпөйт. Ошол эмки жылы специалист келип айтат да, мына жерде 5 километрди жазагыла десе, ошол 5 километрди жазайбыз. Биз деген эми Бекмолдо айыл өкмөтү дегенде мындай алыстан өзүнчө башкача элестетип атканыбыздан кандай бюджети кенейин деп атса, бул жерде бир эч маселе жоктой сезилчү да. Анан бул жерде маселе, бир жерде маселе жок. Биз маселени чечкени келдик да, чечип атабыз да акырын. Ал бир күндө чечилбейт да. Бир айда да чечилбейт да. Эч кандай маселе жокпу ошондо бул жакта? Бүгүнкү күндө маселе жок. Болгон жумуш чогулуп турат анда. Кандай? Элдер эмнеге чогулуп турат анда? Эч маселе жок. Жок, биз айтып атпайбы, биз жумушту деген мындай бүт нерсени бир күндө бүтпөйт да. Биз деген мынакей бүгүн жаздан баштап айтып атпайбы, биз ошол каналдын суунун маселесин чечебиз. Кудай буйруса чечип баштайбыз. Ал ошол эмки жылы шыр эле чечилбейт. Ал канал деген оңой эмес. Сиз да сүйлөйсүзбү? Сиз кимсиз? Мен ушу Бекмолдо айыл кеңешинин депутаты, атым Осмоналиев Искендер. Бизде жасалбай калган жумуштар жасалып, элдин бир нече көйгөйлөр чечилип атат, бирок ошону менен катар эле көп жылдан бери эле бизде мынагу жер аянттарыбызды суу кат суу менен камсыздоо аябай көйгөй биринчи кезекте болуп атат да. Канал эскилиги жетип, жана өзү дагы башында курулганда кичинекей курулуп калган экен да, азыраак көлөмдө суу бата тургандай. Ошол себептен биз аны капитальный ремонтко берсек деген ниеттебиз. Бирок азыр угуп атасыздар, баарыңыздар туура түшүнсөңүздөр, бюджетте азыр чоң каналга деген акча жок дейт. Уктуңуздар да. Бирок биз ушунун үстүндө иштейли деп кайрылып атпайлыбы? Багытталып кеткен акчаларды балким биринчи элдин көйгөйү деп чоң каналга бурсак болобу, ошо мыйзам жол береби деп өкмөткө жолукканга келдиңерби? Ошентип бизди алып келдиңерби? Ошону кайрылып түшүнүп алалы ушул жерден. Ушул эмени, ушул жыйындын негизги максаты ошол да, эгер багытталып калган акчаларды кайра сессиянын негизинде кандайдыр бир мыйзам жолунда ушул элдин негизги көйгөйү болгон чоң каналын ремонтко кое берип, ишке киргизсек деген ниетибизди айталы. Туура. Ошого жооп берсин. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, эми бул жерде көйгөйлөр айтылып атат. Эми ушул элдердин талабы аткарылабы, аткарылбайбы, бул айыл өкмөттүн маселеси чечилеби, чечилбейби дагы бул чогулуштун сиздер менен бирге күбө бололук. Андан тышкары жаз айында дагы бул маселе кандай жүрөт, мындан ары сиздерди дагы кабардар кылып турмакчыбыз. Көрдүңүзбү? Эмки жылы ушунун баарын багыттап салдык дагы, эмки жылы мындай шарт жок да. Чоң каналга өзүңүз дагы айтып атасыз, көп акча кетет. Уже биз акчабызды түгөтүп алгандан кийин жана 100 канча миллион уже башка эртең кошулуп атыр айыл өкмөттөр.
Уже жок да чоң канал темасы. О да. Азыр ошол баштан аракет кылбасак жок болуп атпайбы? Биз ошону суранып Биринчи очередь ушуга басым кылыңыз да сиздер. Туура. Биз ошону мына азыр айылөкмөттө жаңы келип иштеп атканда бирок болоду жерди чатындаса. Эми анча-мынча каса турган жерлерди кичинекей тракторлор болсо касырып даярдап берелик да. Ана жаста кеч болуп калат экен. Жаста кеч болуп. Мына эл болсо кайдыкер караган эл экен. Биз айтында аракка чыгара албайсың. Анан ушул чыркап жүрүп элге жаман көрүнөсүң. Анан ушул тапта аракет кылыш керек. Чынында баягы бир күндө бүт кетпейт. Анан чоң каналдан сууду түшүрүш керек да. Быйыл жаным суу болду чынында ишенсеңер. Мурап деген деле бир оюнчук нерсе эмес экен. Суу деп мен атайын айтты. Суу кеч келди. Баягы бир ай 5 күн кеч келди суу. Анан көбөтүшүм анан кийин мына жерде таза суу киргенде, 1,5 ай кармап, эл мен таза жеп койду. Анда бул айлап келдек болчу берки. Эл мере ошол келип алып байке токтотуп турсаңыз деген өскөн байкелер. Ушу эми айылбаш деп ойтука мына жакта жаап турса, элдин көбүнүн жери күйүп кетти мунун үстүнө мынакей. Ошонун негизи баягы мен катуу кирген жокмун да. Кирсем закон түрүндө муну ап менен эметип кол койтуп туруп төлөттүрүп берсек болмок. Негизи законда ошондой. Мен айтып коеюн силерге дагы. Анан мына чоң ойдон дагы көп жерлер күйүп кетти. Чөптөрдү баягы 100 бирес чөп алгандар. Алатган түшүнүш эле алып калды. Анан жана мына асы бердин арасынан мен эл баягы нааразы деле болгон жок. Мен колуман келишинче 2 жылдан бери иштедим чыны. Анан бул жигит айткандай, эми айлап өтүп айткандай, эл анча-мынча баягы мурункудай кыргызча болуп жүрөптүк да. Ооба деп биринин суун бири жыга тартышып, анан мына быйыл андай болгон жок. Суу тартышып бол. Энди суун баштап туруп алып, өз сууга жетпесек, анан жайында келип атып тиги областтан келип бир жумага жаап бергиле деп 2-3 жол суун бар жаптырып атса. Ооба, анан кайыкта түшүнөм. Анан энди баягы аракет кылсак баасы кылып алат, жакшы. Шаардан да департамент водный хозяйствого элден да райондукуна да областтыкына да жолукканбыз. Чоң каналды оңдош үчүн бизге баланска алыш керекпиз. Оңдойбуз, анан кайра балансын өткөрүп беребиз. Ошолорду обслуживать этет. Ошондой жолу. Өзүбүз оңдоп, өзүбүз баланска киргизгенден кийин өзүбүзгө эле калтырыш керек. Анан кайра эмнеге болсо өткүзүп беребиз. Мейли мага немеси жок. Ошол караса гана кайра болсо өткүзүп берип коет. Бирок ошол нерсени караш керек. Кайдыгер болбош керек. Жазылган нерсени кайдыгер болбош керек. Туурабы? Анан бир жери не то болуп калса, анан кийин эртең деген маселе болот. Анан бир жооп бериш керек. Жооп бериш керек да аны үчүн. Ошону айтып атам мен. Кимдин балансында ал маселе анда эмес. Эң биринчи суу келиш керек. Туурабы? Маселе ошол.